саламаттуу сөз. Сот менин оппоненттерим жана коллегам. Теманын бул палата шайлоо системасын реформалоо керек деп эсептейт. Биздин кейс бул палата шайлоо системасына реформа керек деп эсептейт, бирок биометрический данныйларды жок, ушу шайлоого биометрический данныйлар киргизбеш керек деп кейс эсептейт. Түшүнүктүү да кейсте туура эмес айтып, түшүнүктүү ошо оппозиция. Выбор шайлоо деген эмне? Бул деген ар бир адамдын өз көз карандышыда жана жеке өзүнүн чечими адамдынчы. Азыр болсо биометрический данные деп кирип атат. Биометрический данные деген эмне? Бул деген орусча айтканда система распознавания лиц болуп атат да. Ошо через биометрический данные булар ошол адамбы же ал адам эмеспи, ошону биометрический данные ал керектүү нерсе, бирок деген азыркы күндө биздин Кыргыз Республикабыз биометрический данныйга даяр эмес. Анткени азыр деген биометрический данныйлар кага киргизип атат базаны? Это прокуратура, следственный отдел ошолорго жакшы да, именно шайлоого кыйын элек. Анткени азыр деген биометрический данныйнын базасы жок да. Вот 17 майда үлгү болду бизгечи. Базасы жок үчүн канча гана адам келип биометрический данныйнын көчө өткөн, мурда күнү өткөн ызычы салды да. Базада алар киргизиле элек. Бир эле күндө киргизбейт, алар 3-4 күндө жана штрих код менен кирет да, сразу эле кирип калбайт. Ошондуктан келип алышып көп ызычы болду да. Ошону биз алып салалы деп чечип атабыз, анткени биздин Кыргызстанга даяр эмес. Бир эмки шайлоого киргизсек болот, анткени эмки шайлоого уже база такталып калат. Көп нерсе суроолорго уже жооп келип калат. Эмне кылабыз, кандай чечебиз, форс-мажор деген эменин баары жоюлуп калат. Анын бул биринчи аргумент. Экинчи аргумент, жана биометрический данный дегенди биздин эл түшүнбөйт. Аны биринчи деген жанагы следственный отделга киргизип, бул эмне, распознавание кандай деп эметкенде ошондон кичине эл түшүнүп, азыр биометрический данный эл качып кирбей атпайбы? Барбай атышат, өтпөй атышат, атайын эле да. Үчүнчүсү, эң маанилүү аргумент бул деген конституцияга каршы болуп атат да. Конституцияда айтылып атат конкретно, каждый имеет право на выбор, то есть участвовать в выборах, да. Анан кийин биометрический данныйды киргизгенде деген мен өтпөй калсам, мисалы, кандайча барып ошо өзүмдүн правамды осуществлять этем. Анда для меня проблематический болуп калат, анын үчүн мен өтүшүм керек болуп калат. Мен дагы чыгышкан штраф салалы депчи, биометрический данныйды өтпөсө штраф салалы деп. Анда ал деген обязательныйга кирбей калып атпайбы? Штраф эмне? Төлөп коюшат дагы, болду, жүрө берет. Штраф дагы маанилүү деле сумма эмес. Бай кишилер же бирдемеден качып жүргөн кишилер, биометрикага кирбейбиз деген кишилер ошо штрафты эле төлөп коюшат, болду. Ошол үчүн биометрический данныйга биз на данный момент этап развития биз киргенге еще даярдыгыбыз жок. Аны деген кадимкидей деген жөн эле алып келип, биз деген биометрический данный башка өлкөлөрдөн алып келип, алар уже деген конкретный базасы бар. Эл уже көнгөн, эмне экенин түшүнөт, ошентип эле алып келишти да. Биздин эл түшүнбөйт, жөн эле алып келип башка мамлекеттин бир системасына алып келип коюп койсо болбойт. Аны биринчи обработка кылыш керек, изилдеп чыгыш керек, эксперттер карап чыгыш керек. Биздин мамлекетке, закондорго противоречие болобу же болобу депчи, эң биринчи ошо конституцияга противоречие болобу же болбойт. Ошондон кийин анан именно биометриканы киргизсе болот деп ойлойбуз да. Азыркы убакта, рахмат, биометрический данный, эметилбейт. Анан кийин биометрический данныйга еще техника керек болот. Техника ал деген арзан эмес азыркы күндөчү, анчалык акча жок Кыргызстанда. Андан көрө ошо техника алгандан көрө ошо акчаны башка негизги структурага, башка эмеге сунса жакшы да, образование, медицинага же дагы башка немелерге туурабы? Айыл чарба жакка да техника, эң кымбат техника ошо биометрический данный болуп атат да. Анан кийин деген көп нерсе чыгып атат ошо биометрический данныйдан. Это распознавание лиц, жанагындай эми паспорт деген, аны деген это личный документ да. Аны элдин баарына көрсөтө бербейбиз да. Туурабы? Это личный наш документ. Көрсөтөбүз, алабыз да. Биз деген Facebook'ка же башка немелер баарына көрсөтөп, это же просто фотография, туурабы? Биздин данныйларыбыз бар да. Анан кийин жана биометрический данный өткөндө именно шайлоо моментте илтелеген экрандан биздин паспортубуз даңкай чыгып калат, бүт данныйлар менен.
арасынан көрүнүп калат. Чоң рахмат. Расылдары санай сөзün кийинки сөзү үчүн апайса башташат кылат. Урматтуу апайса сизге берген убакыт 5 минутта боюнча акыркы мүнөттөрүндө суроолор бербейт убактыңыз башталды. Чоң рахмат. Саламатсыздар урматтуу соттор коллегиясы, урматтуу менин ылайыктуу коллегам, ошондой эле биздин оппоненттер жана эркин парламентарий. Эми биздин өкмөт тарап айтып кетти, шайлоо системасын реформалаш керек деген резолюция эле, анын ичинде ушу биометрикалык маалыматтарга биз азырынча эртебиз дегендей бир ойлорун айтып кетишти да, только биометрика боюнча. Эми шайлоо системасы биометрика менен гана чектелип болуш керек. Биздин шайлоо системасын реформалайбыз десек, бир эле биз оппозиция катары айтып коелу, урматтуу соттор түшүндүрүп коеюн мен. Оппозиция бир эле каршы чыгыш эмес, альтернативдүү сунуш да бере алат. Урматтуу өкмөт ушуну эске алып коюңуздар. Биз альтернативдүү сунуштарды беребиз. Биз каршы эмеспиз. Ооба, реформалаш керек. Биз дагы коомдук процесстен өнүгүүдөн артта калбай реформалашыбыз керек. Бирок кандай бир ченемдер менен реформалайбыз, ошону айта кетейин. Эми биз айтып кеттик, ачык сөз айтылбай калды, мен ачык сөз айта кетейин. Шайлоо системасы деген бул эмне? Шайлоо системасы бул шайлоо укугун берүү тартибин жолго салуучу укуктук ченемдердин жыйындысы. Мисалы шайлоо системасы боюнча дүйнөдө 3 чоң шайланып келе турган система бар. Мисалы пропорционалдык, мажоритардык, ошондой эле аралаш. Биз 2007 жылга чейин мажоритардык система менен Кыргызстан шайланып келген. 2007 жылдан ушул күнгө чейин пропорционалдык шайлоо системасын партиялык тизме менен шайлоону тандап алганбыз. Демек, мажоритардык бул региондордон шайланып келет, ар бир округтардан. Ал эми пропорционалдык партиялык тизме менен шайланып келет. Аралаш болсо, мисалы Украина, Германияда аралаш шайланып келген шайлоо системалары бар. Эми айталы биометрикалык маалыматтарды жайгаштырып атат. Уже ушунча иш болуп калды. Биз ага каршы чыкпашыбыз керек. Тескеринче биометрикалык маалыматтардын учурда эмне кемчиликтер бар? Биз ошону карап берели деп атабыз. Оппозиция болгондон кийин. Биз айтып атабыз. Биометрикалык маалыматтар өтсүн, өнүгүү болсун, элдер таза шайлоо үчүн күрөшсүн. Бардыгыбыз жарандар мамлекетибиз үчүн күйөлү. Ага кандай акча бөлүнөт, каяктан бөлүнөт, аны эме кылбашыбыз керек. Силер айтып атпайсыңар, мисалы базага киргизилген эмес деп. Ошо базага киргизели. Чогула киргизбейлү, базага киргизбейсиңер, урматтуу өкмөттөр. Ошол эле учурда мисалы биометрика тапшырууга дагы силер конституцияга каршы келип атат дейт. Ал эми биометриканы тапшырууга толук мүмкүнчүлүк, шарт түзүлүп атат. 1,5 жылдан бери биздин өкмөтүндө эшек такалап жүрүп иштеп атат. Бүгүнкү күндө анын жемишин берип атат. Ошто, Бишкекте максималдуу адамдардын баягы немеси тапшырууга өтүп атат. Бул нерсе баягы жакшы эле болуш керек. Себеби буга чейин айран сүткө оозун күйгүзгөн айран үйлөп өчөт дейт, урматтуу соттор. Ошондуктан биз баягы буга чейин биз шайлоо системасынан коркуп калганбыз. Бир кандай бир кемчиликтер болгондуктан. Ошон үчүн эми биз жакшы жакка умтулалык десек, ушундай жаңылыктардан артта калбашыбыз керек, ушундай өнүгүүлөрдөн. Эми биз айтып атабыз, биометрикалык маалыматтарды бир желеге туташтыралы деп атабыз. Бир желеге туташтыралы. Себеби биздин азыркы мыйзам боюнча баягы биометрикалар флешка менен ар кайсы округтарда гана болот, бир желеге туташтырылган эмес. Мисалы Монголияда алып, Монголияда өткөн шайлоодо биометрикалык маалыматтар спутник аркылуу бир желеге туташтырылган. Интернет менен канчадан келип кетип атканын ошол партиялар бири-бирин андып карап турса болот. Канчадан кирип чыкты, бардыгын карап турса болот. Бул жарандардын шайлоого катышуу активдүүлүгүн байма-бай кабардар болуп туруу үчүн деп эсептейбиз да. Ушул сыяктуу биометрикалык маалыматтардын кемчиликтерин издесек, туура эле болот деп эсептейбиз. Андан кийинки биз шайлоо системасын бир эле ошо биометрикалык маалыматтарды жок кылып коюу менен эле калганы укмуш деп айтыш кыйын, урматтуу өкмөт. Биз альтернатив сунуш катары экинчи аргументибизди айтып атабыз. Видео камераларды милдеттүү түрдө орнотолду деп атабыз. Себеби азыркы биздин мыйзамда жазылган видео камераларды коюу мыйзамда бар. Бирок милдеттүү эмес. Аны комиссиянын чечими менен гана коюлат. Ал эми комиссиялар кандай болуп калат? Комиссиялар балким бир тараптуу кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан биз милдеттүү түрдө ошону киргизели деген сунуш бергибиз келип атат да. Андан кийинки айтып атабыз, квотаны киргизели деп атабыз. Мисалы, квотаны жок кылууну киргизели деп атабыз. Себеби биздин мыйзам боюнча азыркы күндө тизмеге баягы немелер партиялык тизме сунушталганда бардыгы тең баягы жашына, гендердик саясатка, улутуна, интернационализм ушуларга карап кетет. Биз болсо айтып атабыз, жок, андай кылбайлы. Атаандаш жүтөлү. Чыныгы билими барбы? Чындап эле мекен үчүн күйөбү? Мейли 21 жаштан, мейли 60 жашта болобу? Кимисинин билими күчтүү болуп, кимиси баягы мыйзам чыгарууга дилгирленген мыкты адам болсо, ошол келсин деп атабыз. Ал эми баягы бир немени коюп коюу менен эле биз чектелип калабыз. Отура бериши мүмкүн жаштар мисалы. Эми баары бир деле тизменин арасына кириши мүмкүн деп мыйзам боюнча.
ошол нерсени жок кылууну ойлонбойсуңар, урматтуу өкмөт. Биз ушуну сунуштайт элек. Эми айталы аймактык пайыздарды жогорулаталы деп атабыз. Себеби азыркы биздин мыйзам боюнча жакында эле кабыл алынды. 9% өлкө боюнча алыш керек деди. 30 секунд көрпөз. Өлкө боюнча 9% алыш керек деди. Ал эми 0,5% регионалдык. Бул деген нерсе баягы регионалдык тиги партиялардын республикалык партияларга айланып кетиши мүмкүн. Мисалы партиялар тиги регион бир гана региондо иштеп. Региондордо бөлүнүү жок болот эле. Биз айтып атабыз, республикалык немени барьерди 7% кылалы, ал эми региондукту 0,5 эмес 3% кылалы деп атабыз. Чоң рахмат. Мындан аркы сөзүмдү биздин өкмөт оппозициянын мүчөсү улантсын. Башчылык бересен oysa кийинки сөз үчүн өкмөт мүчөсү жакынат, урматтуу өкмөт мүчөсү сизге берилген убакыт 5 минутта. Биринчи жана акыркы мүнөттөрүндө катышуулар тараптан суроолор берилбейт. Урматтуу өкмөт мүчөсү сизге берилген убакыт башталды. Урматтуу сот, урматтуу танкиптер, урматтуу оппозициянын тараптары, анын ылайыктуу коллегам. Ошондой эле менин коллегам айтып кетти эле, биз ушул биздин ошол боюнча оппозиция тарабы бирке бизди туура эмес түшүнүп койду деп ойлойм. Эмнеге дегенде биз азыркы мына ушул шайлоо боюнча эме биометрический данныйларды эч кандай тиешүү эмес болуп шайлоо боюнча келет. Не включая биометрические данные будут проходить выборы. Бирок кийинки шайлоо болгондо алар уже бизде мисалы ошо кийинки шайлоо болгондо ал убакытка чейин полностью база толук болуп, ар эме минусы кандай бир ката болгон эмелерди баардыгын изилдеп чыгып, анан кийин ошо ал деген жөнөкөй эле мындай оюн эмес да. Эмнеге дегенде шайлоо болгондо ал элдин чечими да. Ошондуктан ошондой технологиялар киргизип турса биринчи жолу бизге кирип атат. Ошондуктан аны жакшылап киргизиш керек. Жөндөн эле мындай Монголиядагы кайсы жерде жөндөн эле киргизип атса, биз аларга карап эле сразу эле биздин абалыбызга карашыбыз керек. Мисалы биз кайсы жерден эме алабыз, спутник алабыз, кайсы жерден эме баардык эмеге киргизебиз. Бизде мисалы өзүңөр мен коллегам айтып кетти эле, 15 майда 17 майда эме копустук болуп калды, базага кирбей калды. Ошондой кичинекей арада эле мына местный кенешти болгондо эмеде шайлоо болгондо, ошол жерде өзү эме добушка келген талапкер өзүнүн эмесин таба албай калды. Ошондуктан ошондой эме каталар болбош үчүн биз ошону сунушташып жатабыз. Ошондуктан ошону жакшылап түшүнүп койгула деп эстеп койдум эле. Кийин керек. Анан бул жерде оппозиция тарабы айтып кетти эле, ошол эме сунуштаган эмеси 21 жаштан квота боюнча балдарга берет, билими катуу, мындай көп деңгээлде балдар, ою таза балдар кириш керек деп. Аны бирок ким ошону изучать этет? Айткан жок. Биз аны эч кандай түшүнгөн жокпуз. Азыр эле ою жакшы идеологиясы менен келе турган балдар эле келип атат. Азыр эле. Бирок силердин сунушуңар чоктон эч кандай эме тийишели жок болуп калды да. Анан кийин биздин линияны ошо түзгөнгө аракет дагы жасап коеюн. Неге биз ошону азыр сунуштап атабыз? Неге дегенде азырынча маалымат алган эме ГРС боюнча 0,5% эле калкыбыз биометриканы өттү азыркы абада. Ошондуктан бизге азыр күзүндө ошо шайлоо болот, ошол убакытка чейин 0,5% биз по времени эч кандай жетише албайбыз да. Азыр айтасыңар тез Ош областынан кайсы бир жерлерден эме каттоо өтүп атат. Бирок ал кандай каттоо өтүп атат? Балким билет ал жакта көп катасы менен өтүп атабы же кандай эмелер менен. Аны силер эч кандай эске алган жоксуңар. Анан кийин бул дагы
бул айтып кеткенде менин коллегам айтып кеткендей эле биздин азыр ошо биометрический данные каршы болуп чыгат биздин конституцияга. Биздин конституция бул эң бийик законодательный эме да, мыйзам. Анын үстүнө эч кандай эме жок. Ошондуктан биз биометрический данныйны жакшылап жазганга ошону эме продлеваем, узартабыз да, кийинки шайлоо. Ошондуктан биз эмени кылып атабыз. Анан кийин ошо азыркы абада эл эч кандай түшүнбөстүктөр чыгып атат да. Мисал берсем, кээинки адамдар айтып атат. Мен мисалы өзүмдүн бармактарымдын отпечаткын берсем, анан кийинкиде ошо мен бармактарымды бир эмеге салып салсачы, бир кандай десем, бир кражага же кандай эмеге биздин правоохранительный органдар кээбиртелер жаман иштейт, билебиз. Ошондуктан кантип мен застрахую өзүмдүн эмемчи. Ошондуктан биз ошол баардык суроолорго чечимдерди чыгарышыбыз керек. Ошонун баарын чыгаргандан кийин, анан кийин мен өйдө да айтып кеткенден чоң рахмат, 15 секунд. Өйдө айтып кеткенден кийин биз биринчиден ошол биометрический данныйлардын полностью жакшылап, ойлоп, баардык катасын чечип, даяр болгондон анан кийин ошо шайлоого ошону присоединить, тириктеп койсок болот деп эсептейм. Ошондуктан чоң рахмат. Вас благодарю за өзүм кийинки сөз үчүн оппозиция мүчөсү чакырат. Сизге берилген убакыт 5 мүнөттөн. Убактыңыз биринчи сөзүңүздөн баштайт. Саламатсыздар, урматтуу соттор коллегиясы, урматтуу биздин Айым Кипер, менин лайылдуу коллегам жана биздин оппоненттер, эркин парламентарий. Бүгүн бул жерде аябагандай талкуу болуп кетти, бирөө бир нерсени мындайча айтып кетишти да, биометриканы бул жылы эмес, кийинки шайлоолордо кошуп ошол менен чогуу шайларсак кандай болот депчи, ошого даярдык көрүп калабыз деди да. Бирок эми биз айткыбыз келип атат, эмне үчүн бүгүн ушул шайлоодо баштап көргөндөн силер коркуп жатасыңар депчи. Анткени ар бир нерсени кылуу үчүн бир кадам кылып көрүш керек да. Бир нерсе кылып көрүп, азыр бүгүндөн баштабасаң жалкон шылтоосу да көп деп айтат да. Эртең депчи. Ошол себептен эгер биз кийинкисинде ана даяр болбой калды, канчалык убакыт көп болсо, жумуш ошончолук кеч болот. Канчалык убакыт тар болсо, ошончолук жумуштун эффективдүүлүгү күчөйт. Ошол себептен биз азыр баштайлы деп атабыз. Бул шайлоого биз жетишибизге толук мүмкүн. Эмне үчүн биз жетише албайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүздүн мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрүбүздү чектешибиз керек? Биз албетте жетише алабыз. Биз өзүбүзгө эгер биз жетишпейбиз деп мээбизге куя турган болсок, биз албетте жетишпейбиз. Эгерде ушундай тепмей жүрө турган болсок, биз кийинкисине да жетишпейбиз, андан кийинкисине да жетишпейбиз. Ошол себептен биз азыркы учурда биринчи кадамдар ташталып калды. Баарын уже чогултуп башташты, уже жарымынан ашып калышты. Ошол себептен ошол ишти акырына чыгаруу үчүн биз акырына чейин кылышыбыз керек. Ушул шайлоодо биринчисин кылып көрүшүбүз керек. Анан кийинкиси толуктоолор болсо, дагы толуктоолор болуп, кийинкиси мындан дагы эффективдүү, мындайча айтканда качествосы жогорураак болот деп айткыбыз келет. Анан кийин бул жерде айтып жатышты, бирөө деген базага кирбей калыптыр, ошол боюнча кандай бир мындайча айтканда жаңжалдар болуп кетти, чырлар болуп кетти деп айтып атышат да. Бирок деген ким кирбей калды, далил жок, балким жөн эле айтып койдуңар, бирөө кирбей калды депчи. Эгерде буга дейин толук далилдерди берсеңер, биз да мындай карап айтмакпыз, бирок жөн эле балким болуп калат деген ойдо эле кирбей калды, анан чыр болуп кетет, анан бирөө мынтип кетет, сине болот деген сөздөр такыр туура келбейт бул жерге. Анткени биз бир эле минус жактарын карап биздин плюс жактарын да карашыбыз керек. Анан ошол себептен айтып жатасыздар, эгерде ошол биометрикалык эмелерге маалыматтарыбызды бергенден кийин анан бирөө уурдап же болбосо бир кылмышка бириктирип ушундай иштер болуп кетсечи деп атасыздар да. Азыркы учурда канча нерселер болуп атат, сиздердин данныйларыңыздар эч жерде жок деп ойлойсуздарбы? Ошол эле паспортду алып атканда деле канча данныйларыңыз аларга белгилүү так даана көрүнүп турат, адресиң, номериң бардыгы. Азыр телефон номерлерде дагы регистрация өтүп атасыздар, ошолордо деле номерлерибиздин данныйлары берилип атат. Кантип ошолор турганда силер азыр уурдап кетиши мүмкүн, синдер мындай деген болбогон эле сөздөрдү айтып жатасыздар да. Бул жерде ГРЭС өзү жооп берет, мойну менен жооп берет. Эгер данныйларыңызды бирөө колдонуп кетсе, ал жактан жоопту албетте. Аны биз деген ойго алышыбыз керек. Жөндөн жөн эле айтып бергенге бул жерде такыр болбойт. Анан кийин
биз бул жерде айтып кеттик, биз желеге туташтыралы депчи. Анткени деген өзүңүздөр билесиздер, азыркы орчундуу маселе бул деген ошол ар бир жерге барып ошол биометрикалык маалыматтар чогулуп жатканда ар бирин флешкага чогултуп атышат депчи. Бирок биз ушул жерде айттык, баарын биз бир желеге туташтырайлы, интернет менен болсун, спутниктер аркылуу биз интернеттер менен ар бир тарапты бириктирүү менен Монголиянын мындай айтканда примеринде ошондой кылайлы деп атабыз. Ушундай жакшы шайлоолор өтүш үчүн биометрикалык жаңылоолор, жаңы инновациялар келип аткандан кийин биз алардан баш тартуубуз анча деле туура болбой калат. Ошол себептен биз желеге туташтыруу менен бирге алардын баарын көзөмөлгө алып, алардын баарын мындайча айтканда ирети менен өтүшүнө жол түзүп жатабыз. Ошол бул чечим аябагандай туура чечим. Биз муну колдоп беришибиз керек. Андан кийин айттык, биз биометрикалык видео камераларды милдеттүү түрдө орнотолуу депчи. Эмне үчүн? Анткени азыр ар түрдүү иштер болуп атат. Мисалы бирөө келип бирөөнү айлантып койду, анан бирөөсүн башка бирөөгө шайлаттырып койду, ичинде мындай депчи. Ошол себептен биз видео камераларды тургузайлы деп атабыз. Чоң рахмат. Биз бул жерде эсептеп да койгонбуз. Эгерде видео камераларды айтып атсыздар, каражат аз, сине мындай депчи. Бизден сатып албастан бир видео камераны аларды деген биз мындайча айтканда арендага алып койсок болот да, ошол кане бир өлчөмдүү бир күнгөгү алдын ала камераларды алып койсок, ошол бизге үнөмдүүлүк болот. Бирок аларды туташтыруу, бир желе интернетти куруу, мисалы ошондой эле канал ачып, бардык партиялар өзүнүн элесинде офисинде отуруп алып эле ошону көзөмөлдөп турса да болот. Буларды биз эсептеп койгонбуз. Азыркы учурда ар бир өтүп аткан партия 5 миллион акчадан сомдон бериш керек. Ошолордун эсебинде биз 26 миллиондун айланасында сом кетире турган болсок, биздин шайлоолордун таза жана мындайча айтканда чыныгы таза өтүшүнө бизден андай чоң өбөлгө түзүп берип атабыз. Ушуларды да ойлонушубуз керек. Эгер бул видео камералар тургузула турган болсо, анда бизде баарды көзөмөл болот, партиялар бири-биринин ичинде чыр болбойт, анткени алар көрүп турат, өздөрү карап отурат. Кааласа 2200 жандай шайлоо пункттары бар экен, ошол жерлердин 2200 адам коюп алып, 2200 камераны карап отурсун, кимиси туура кылып, туура эмес кылбайт дегендейчи. Ошол жагында унутуп калдыңыздар. Анан квотаны жок кылайлы деп айтты. Атаандаштык бул эң чоң 30 секунд коесуң. Атаандаштык бул өнүгүүнүн эң чоң натыйжасы. Анткени качан сенде атаандаштык гана болгондо, ошондо сен алдыга жылууга умтуласың. Бир нерсени жаңы билүүгө, ал тамак жеп атканда сен окуганга, же болбосо жаңы маалымат билүүгө умтуласың. Ошол себептен атаандаштык бул агандай чоң күч. Ошону биз пайдаланып калышыбыз керек. Аймактык пайыздарды боюнча дагы айтып кеттик. Ошол себептен бул маселелердин баарын ойго алдыңыздар деп ойлойбуз. Доктор, чоң рахмат. Например, башчы сакыласызга белгилеген убакыттарында жаңы идеяларды, жаңы аргументтерди киргизүүгө тыйым салынат, убактыңыз башталат. Чоң рахмат, урматтуу соттор коллегиясы. Бул жерде эми оюндун жүрүшү жөнүндө айта турган болсок, бизде эми чын айтканда тема актуалдуу болбой калды деп эсептейбиз. Себеби шайлоо системасын реформалаш керек деп алганда, шайлоо системасынын бардык тармагын реформалоону өкмөт тарап толук мойнуна алыш керек эле. Мондай бул тармактан алсак мындай кетиш керек, тиги тармагын мындайча реформаласак болот деген сыяктуу бир жүйөлүү аргументтерин келтириш керек эле. Бирок биз бир гана биометрикалык маалыматтарды жок, буга даяр эмеспиз деген гана кейстин аркагында ойнодук. Бирок биз ошого карабастан өкмөт баягы оппозиция биз өкмөткө бир альтернативдүү сунуштарыбызды берди деп эсептейбиз. Ошол эле өкмөт тарап дагы каршы чыгып биздин кейстен чыгып кеттиңер дебеш үчүн айтып коеюн. Оппозиция бул бир эле силердин айткан нерселериңерге каршы чыгуу эмес, ага альтернативдүү да сунуш берүү. Бул оппозициянын эң негизги милдеттеринин бири деп ойлойм. Бул чыныгы маданияттуу оппозиция деп эсептейм. Эми айталык. Оюндун кагылышуулары жөнүндө айтканда эми базага киргизилген эмес деди. Базага киргизилбесе биз айтып атабыз, ГРС мойнуна алат. Ошол эле ар бир немени ошолорду интернет аркылуу бир желеге туташтыралы деп айтуу менен биз баягы бул аргументти жокко чыгара алдык деген ойдомун. Андан тышкары конституцияга каршы келип калат дедиңиздер да. Эми конституцияга карап көрсөк, жашоо турмушубузда бардык эле нерсе каршы чыгып калат деген ойдо биз айттык. Ар бир жаранга ошого жараша биометрикалык маалыматтарын тапшыруу үчүн шарт түзүп берип атабыз деген аргумент менен силердин бул аргументиңерди дагы жокко чыгарат деп ойлойбуз. Менимче биздин өкмөт тараптан ушул 1-2 гана аргумент келди. Ошондуктан буларды биз жокко чыгарабыз. Андан тышкары биздин сакталып калган аргументтер жөнүндө айталы. Видео камералар жөнүндө айттык эле. Ал боюнча эч кандай контр аргументтерди биз уга алган жокпуз. Өтө
башкача оюн болуп кеттиби билбейм. Андан тышкары квота боюнча айттык эле, квота боюнча деле жүйөлүү немелерди айта алышкан жок, контраргументтерди. Квота боюнча бул кандай деген сыяктуу нерселерди уктук. Ошондуктан квота боюнча бир далилдүү нерселерди уксак жакшы болмок. Биз муну далилдеп бере алганбыз. Андан тышкары бул аймактык пайыздарды жогорулатуу боюнча жанагы 7%, анан региондукту 3% кылып жогорулатсак деген жакшы бир аргументибизди, оюбузду билдирдик элек. Буга дагы эч кандай биз үчүн контр аргумент келген жок. Ошондуктан эми оюндун жүрүшү боюнча биздин оппозиция тарап өзүнүн эффективдүү альтернативалуу сунуштары менен толук жеңишке жетишти деп эсептейбиз. Себеби өкмөт тастыктоочу тарап болгондуктан булар көп нерсени моюнуна алып, көп нерсе аркылуу аргументтерди келтирип бизди талкаласа болмок. Ошого жараша тилекке каршы андай болбой калды. Ошондуктан биздин палата жеңдик деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Рас билдиресиз, анысы кийинки өзүнүн аналитикалык сөзүн өкмөт башчысы кылат. Сизге берилген убакыт 5 мүнөттө биринчи убактысын ребатылга пайдалансаңыз болот. Андан башка жаңы идея киргизүүгө тыюу салмак. Вактыңыз башталды. Чоң рахмат. Оппозиция тарап бизди көп түшүнө алган жок окшойт да. Биз деген конкретный кейсти алганбыз. Ооба квота жана 3%, 7% деген алар бар. Бирок азыр эң основной проблема ал деген биометрика болуп атпайбы? Анткени биометриканы азыр алып келди, да, мыйзамга бекитилди, бирок деген проблема экесе көбөйдү да. Биз ошон үчүн именно биометриканы алганбыз да, конкретно. Биз судить эткенбиз, тиги квота тигинче ал жөнүндө сүйлөй берсе болот, ал көп нерсе да. Бирок бүгүн убакытка караша да биз именно биометриканы алганбыз деп дагы бир жолу түшүндүрүп кетмекчимин да оппозиция тарабынан. Жанагы кабышуу жактан карасак, жана айтышты өкмөт оппозиция мүчөсү биз деген эмне тиги эмете беребизби, протягивать эте беребизби, ишти баштабайлы, мына уже 70-60% уже биометрика кирди, 40% калды, эми өнүктүрбөйлү, бүтпөйлү, жатпайлы жүрө беребизби депчи. Биз деген жана орустун макалы бар го, поспешишь людей насмешишь. Ошого болуп калбадык, азыр жанталашып Монголиясын немесин алып келип туруп кое койдук дагы шылдың болуп калдык. Анткеничи, ошо менин коллегам айтып кеткендей эле, кенеде эле бир участкада шылдың болуп калдык. Анда бул на республиканском значении болсо биз эмне кылабыз? Анда өтө шылдың болобуз да. Ошону да ойлоп кетиш керек. Анан жакшы нерсе айтып кетти, биз тарапка болуп кетти да, ошо оппозициянын сөзү жанагы иреттеп туруп, анан жол түзүш керек. Туура. Биз ошо эмне деп атабыз жанагы иреттеп туруп, анан кийин суналым эмки шайлоо азыр ирети жок эле кирип калды, шашылыш болуп калды деген мааниде айтканбыз да. Монголияны дагы эле мисалга айтып атат. Монголия деген канча жыл бул проектти разработка кылды. Плюс-минус бүт каршы тиги бусун карап туруп анан кийин киргизди да. Биз болсо шашылыш түрүнө эле киргиздик дагы шылдың болуп калдык да. Көп нерсе учетко алынбай калыптыр бүгүнкү күнгөчү. Анан кийин дагы бир нерсе айтып келди. Өкмөт иштеп атат. Ооба, биз өкмөт иштеп атабыз. Иштеп көргөн үчүн айтып атабыз. Биз шашып калдык, биометриканы азырынча киргенге эрте депчи иштеп аткан үчүн. Жана ГРС биз тараптан айтып кетти. Жанагы по биометрическим данным көп кылмышты мойнуна илип койсо болот, ал деген не застрахован человек от этого депчи. Айтып кетти, ГРС отвечает за это депчи. ГРС отвечать болгондо дагы айтып кетти, жанагы биз паспортты и так эле берип атпайсыңар баарына копия кылып депчи. Анда деген адам өзү отвечает, копия берип атабы, он сам несет ответственность. А тут биз деген ошо канча элдин канча кылмыштын баарын ГРСтин мойнуна илип койдук да, болбойт. Мындайчы, каждый сам должен за себя нести. Негизи я за себя несу, мен деген паспорттун баарына копия бере бербейм, да? ГРСке да бергенин корком, мисалга карачы. Анткени ГРС кандай кылат да? Ошону дагы биз ойлойм, что ошо аргументти биз жокко чыгардык депчи. Жанагы айтып кетишти, эффективность. Эффективность мындай көрүлгөн жок болду. Местный кеңеш выбор болду, эффективность эч кандай көрүлгөн. 1% эффективность болгон жок да ошондончу. Наоборот, элдин баары көтөрүп, бул эмне, бул тигинде көп нерсе мындай көз кандай десем, каралбаган иштер чыкты да, ачык чыгышты. Мына проблеманын баары чыгышты. Эффективность вообще болгон жок. Андан көрө эле пока эл көнөлөбүз, пока биздин базабыз даяр эмес, пока вообще каражат да жок, анан мындай эле өтүп турайлы ушул шайлоону. Эмки шайлоого 5 жыл бар. 5 жылдын ичинде разработка кылып, шашпай, элдин баарын бүлгүзбөй, өзүбүз насмешка болбой,
кадимкидей бүт түзүп алып туруп анан эмки шайлоого киргизсек болот деген ошондой сунуш кылганбыз. Конкрет ошондой айтылган болчу да өкмөт тараптан. Анан жанагы билбейм, мен мында кагылыш жердин туура эмесин деп түшүнбөстүк болуп кетти да. Квота, пайыз тиги болуп, а биз ал тарапты караган жокпуз такыр. Именно основной проблеманы карап, азыр биринчи ошо биометрик болсо, биометриканы чечсек, анан кийин тигини карабыз. Анткени шайлоо канчага мындай эсептөөлүү айлар калды да, ошо биометрика менен азыр деген ошо шайлоого кирсек, башаламан болуп кетет анда. Анда деген элди үчүнчү революция эмес, анда уже жанагы эменин баары утечка информацияга чейин жетет да. Ошондуктан жанагы оппозиция келтирген сунуштары жакшы, ооба. Анысына биз баш ийебиз. Рахмат оппозиция өкмөткө жардам бергенине. Бирок азыр эң биринчи вопрос это биометрические данные. Ушул шайлоого биометрические данные кирбей эле мындай эле өтүп, эмки шайлоого биометрические данные киргизели деп сунуш кылганбыз. Аны алар эч кандай аргументтерибизди талкалабаган жок. Туура эмес деп эле башка тарапка кирип кетишти, квотага тияка кирип кетишти. 30 секунд. Мен ойлойм, эмнеге ал тарапка кирип кетишти, анткени биздин аргументтерге, антиаргументтер келе алган жок. Ошон үчүн башка тараптарга кирип кеткенге булар оппозиция үчүн оңоюраак болду деп ойлойм да. Биздин кейс ачык боюнча калып калды. Өзүнүн линиясын булар түзүп кете алышкан жок деп эсептейм. Başka bir yazın mesela, Yıvat'ın saltı önce iki taraf olsun. Друг друга всегда не понимаем. Oyun için en baştan rahmat temi oyun turalı degi жалпы көз караш Жеңишбек мырзанын алып кетсин өзүнүздүн ойуңузду. Балаларды кийинбейбиз да. Балаларды кийин айтабыз. Азыр оюн кандай жүрдү, кагылышы жегиттер кандай болду, деги эле актуалдуу тема болду. Урматтуу достор, урматтуу катышуучулар, бүгүнкү өтө көйгөйлүү маселе менен талкуу жүргүздүңөр. Шайлоо системасы реформалоо керек деп эсептейм. Биринчиден баардыгына ыраазычылык билдирем, куттуктайм. Себеби дегенде бул өтө маанилүү тема, жаштар ушул теманы көтөрүп аткан үчүн менимче бул жакшы өзгөрдү. Ошондой эле дагы бир маанилүү нерсе бул мамлекеттик тилде сүйлөө аракети аябай жакшы көрүнүш. Себеби дегенде эми тилекке каршы баардык терминологияны биз кыргызча аракет кылып атканыбыз бул чоң нерсе. Азаматсыңар буюрса Кыргызстандын келечектеги чоң саясатчылар болушуңарга баардык мүмкүнчүлүк бар, аракетиңер бар экен. Ушул бизден баштабасак, депутат болосуңарбы, кийин өкмөткө киресиңерби, мамлекет тилди эгерде билбесек, биз мындай жарым-жартылай адес болуп, мамлекеттик кызматчы болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан азыртан ушинтип аракет жасап, мамлекеттик тилди жакшы сүйлөп, түшүнүп, терминологияны дагы терең изилдеп колдонсок, менимче бул чоң нерсе болот. Кыскача мен дагы маалымат берип кетейин. Биз Жогорку Кеңеш көмөктөшүү программасынын алкагында чоң сөздүк чыгарганбыз, юридикалык атоолор жана башка түшүнүктөр деген. Бардык мамлекеттик кызматчыларга биз сунуштаганбыз. Негизги максаты Жогорку Кеңеш, өкмөт, президент аппараты, аткаруу бийлик бардыгы ошо бир тилде сүйлөсүн. Сот тутуму. Ошондуктан мен тилекке каршы апел албай калдым, бирок жеңүүчүлөргө буюрса биз белек катары тартуулайбыз. Аны колдонсоңор жакшы болот. Эки тарап тең жакшы даярданыптыр, бирок мындай үстүртөн тереңирээк даярдансаңар болмок. Аябай аз фактыларды, статистикаларды уктум. Корутундулар болуш керек. Мисалы бир аргумент айтып атканда сөз түрдө бир нерсени далилдеш керек. Биометрика зыян, биометрика пайдасы жок, мамлекетке анда мында дегенде сөз түрдө буну биз далилдеп беришибиз керек. А эгерде силердин кайчы пикириңер болсо, биометрика бул пайдалуу, себеби мындай мамлекетте шайлоо өтүшүнө дагы жакшы бир кепилдик боло алат деп туруп, бир-эки мисал берип, бир нерсе менен негиздеп беришиңер керек. Тилекке каршы мен уккан жокмун.
сүрөт же болбосо отчеттор, мисалда корутундулар керек мисалы. Бул эксперттин корутундусу ушундай, орусча айтканда заключение. Эгерде силер трибунага чыгып туруп сүйлөп жөн эле мындай далилдебесиңер, силердин сөздөрүңөр, аргументтериңер таасири жок болот, эч ким укпай калат. Ошол өкмөттүн эки аргументи мага жакты. Биринчиси тиги биометриканын киргизилиши биздин конституциялык жоболорго карама каршы келгендиги боюнча. Тилекке каршы оппозициянын четке кагалбады. Силер айттыңар, конституцияга туура келет, конституцияны бузула берет, анда мындай. Бул эми мындай жүйө эмес менимче, негиз эмес. Конкреттик түрдө силер четке кашкан келе же башка жагын айтып беришиңер керек. Жакшы бир аргумент бул укук коргоо органдары тарабынан кыянат мамиле жасоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтып кетишти. Эгерде биометрикалык дайындар эми тергөө дегенде негизинен укук коргоо десек болот. Тергөө следствие кыска. Укук коргоо. Алар кыянат мамиле жасашы мүмкүн. Сөйлөгөн силер дайындарыңарды биометрик дайындарыңарды алып туруп кылмышка ар түрдүү немсе дегенде тилекке каршы биздин мамлекет аябай жогорку деңгээлде укуктуу мамлекет дегенден алысмын мен мисалы өзүм. Ошондуктан ар түрдүү мындай кыянаттыктар болушу мүмкүн. Ошого каршы да силер аргумент айтсаңар болот эле мисалы. ГРСти айттыңар мисалы, сен мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө колунан келет деп айтканыңар бул сөз эмес. Эмне үчүн колунан келет айтышыңар керек. Себеби дегенде мынча кызматчысы бар, алар дайыма окутуудан өтөт, регулярдуу түрдө деп туруп мындай жөө бериш керек. Сен юристсиңерби кандай? Ар түрдүү тармакта иштейсиңер. Окуйсуңарбы же иштейсиңер? Кто как-то иштейсиң. Так, кандай? Эмоция көрүп болду. Тиги оппозициянын мүчөсүн мындай сүйлөгөндөрү мага жакты, аргумент азыраак, мындай эмоция, жестикуляция жакшы болду. Бул дагы керек. Өзүң мындай эркин сезип, аудитория менен иштеш керек. Себеби силер саясатчы болосуңар. Ошондо аудиторияны дурус үчүн анча-мынча жестикуляция жасаш керек, аудиторияны визуалдык түрдө мындай контакт түзүш керек, байланыш түзүш керек. Бул да чоң бир өнөр болуп эсептелет. Бирок эмоция көп, аргумент аз болуп калды. Фактылар менен бериш керек. Тиги видеокамера аренда туташтыруу бул дагы жакшы аргумент болду. Тиги дагы бир аргумент тиги 5 миллион жөнүндө. Бул жакта мына мен жана айттым, статистиканы бердиңер. Ошону мисалы минимум 10-15 партияны көтсүңөр мынча суммада акча болот, ошону каржыласак болот деген бул жакшы мындай жөө болду, жакшы бир мисал болду. Ушундайларды көбүрөөк бериш керек. Негизинен тиги видеокамера анан силер тиги жакшы мындай байкап калды силердин айтып атканыңарда. Эмне үчүн бир эле маселе боюнча. Мисалы биринчиден силер шайлоо жаатындагы реформа жүргүзүү керек же керек эмес боюнча позицияңарды айтышыңар керек. Керек десеңер, ошондой силер бир маселеге эле такалып калдыңар. 5-6 маселени айтсаңар. Бул эми тилекке каршы өкмөттүн позициясы мындай реалдуу түрдө карасак, өкмөттүн позициясы биометриканы киргизип атпайбы, вице-премьер. Баардан кыйнап. Бул жакта түшүнүксүз болуп атпайбы? Азыр киргизип туруп, уят болгу эми алыш керек деген болчу. Анан ошол жаатында айтып кеттиңер, жакшы эле. Бирок бир-эки маселе дагы башка алдан тышкардагы көйгөйлүү маселелер бар да. Ошол эле видеокамера бул шайлоолордун айкындуулугун камсыз кылууга багытталган иш-аракетте мисалы.
же болбосо кайсыл тиги мисалы тигилерди деле айтсаңар болот эле азыр тиги айдоочунун күбөлүгү пенсиялык күбөлүк аларды алып калды баардыгын бир гана паспорт аркылуу ошол боюнча жүйөлөрдү айтсаңар болот жакшыбы жаманбы изилдеп көрдүңөр беле мисалы акыркы шайлоо мыйзамындагы өзгөртүүлөр боюнча карап көрдүңөрбү талкуулап изилдеп карап маалымат издеп исследование болмойт эми көбүрөөк карап бул тема боюнча силерге алдын ала айтылган да турабы ошондо дагы мындай тереңирээк мен башында айтып кеткенмин тереңирээк изилдеп баардык статистикалык маалыматтарды эксперттердин ой пикирлерин корутундуларын документ катары силердин тиркеп туруп анан ошону айтып аткан тиркеме катары далил катары айтып койсоңор дагы мындай таасирлүү болмок да менимче. Негизинен азаматсыңар эки тайпадагы аябай жакшы чыкты. Мындай буюрса келечегиңер кең көпкө ийгилик берген жетишесиңер бул менин шегим жок. Анан чакыргандарга рахмат. Рас дұрыс, Жеңішбек мырза эми бул тема боюнча эксперт болуп кетти. Тема кандай болду? Азыр болсо дебат боюнча эксперт Илгиз Шаниязанова кандай болду? Чоң рахмат эки тарапка чоң. Биринчиден бул дебаттын эрежеси катары өкмөт тарапы өзүнүн кейсин сунуштады, биометрикалык жактап алды да. Оппозиция тараптан буга өзүнчө альтернатива сунушталды. Бирок дебаттын эрежеси катарында биринчи өкмөт тарап түзгөн линияны жок кылуу менен альтернативаны бериш керек эле да. Сиздер өкмөт тараптын түзгөн линиясын бузбай туруп, өзүңүздөрдүн линияңыздарды тургузуп кеттиңиздер да. Бул жерден эки тарапка кетип калдык десем жаңылышпайм. Ошондуктан колдон келсе биринчи өкмөттүн айтканын жок чыгарып алып туруп, анан өзүңүздөрдүн линияңыздарды курсаңыздар жакшы да. Ал эми оюн абдан жакшы болду деп айткандан алыспын. Оюн орто деңгээлде болду. Маалыматтарыңыздар абдан азыраак болуп калды. Тема алдын ала берилгендиктен көбүрөөк дайынданып, бул өкмөткө тиешелүү эле, өкмөт көбүрөөк бул маалыматтарды топтоп иштеш керек болчу аргументацияны. Ал эми эки тарапка тең ийгилик. Оюн ортошо. Рас билдиребиз, эми эки тараптын тең айткандарына кошулам. Жана айта кетчү нерсе, өкмөт тарапы өзгөчө ребатылда, анализде ребатылдык бөлүп болуп калды. Көпчүлүк бөлүгү ребатылдык. Башында болот, бирок 1 мүнөт. Башында айтып кетебиз, сизге берилген убакыт 5 мүнөт, биринчи мүнөтүн ребатылга колдонсоңуз болот дейбиз. Бирок биринчи мүнөтү сизге 5 мүнөткө созулуп кетти. Тилекке каршы. Бирок кандай болсо дагы ортодо чамчам анализдерге алып келгенге аракет кылып атат. Коллегам туура айтып кетти, бул жакта биринчи кейс бул жактын линиясы жыгылса жакшы болмок. Эл түшүнбөйт деп атат. Конституцияга каршы мисалы штраф бар. Штраф байлар качып кетип атышат, ал штрафтарды төлөп коюп атат. Жана бул милдеттүү эмес болуп калат деген нерселердин баары айтылып кеткен болчу. Ошол эле техника, анонимдүүлүк боюнча айтып кетишти. Ошонун баардыгын силер эң биринчи ошол айтып калсаңыздар, андан соң деги оюндарда эки тарапта тең жыгылбай калган аргументтер бар, жыгылган аргументтер бар. Ошондуктан эми азыр биз жыйынтык чыгарабыз, бизде бул жакта жалгыз отурсаңар оңойлошот. Тияка бара берсеңер болот. Биометриканы жок, кайра келбейсиң.